Саламатсыздарбы урматтуу биздин көрүүчүлөр, бүгүн биздин каналга өлкө деңгээлиндеги абдан чоң масштабтуу коррупциянын чоо жайы жөнүндө айтып беребиз деп Тынчыбек агабыз келип отурат. Агай, анда сөз башынан болсун, коррупциянын ушул эң баягы башынан баштап айтып отсоңуз, окуя кандайча башталды эле? Мен Тоң районунан Бөкөнбаев айылынан келдим. Биздин айылда Ленин деген чоң колхоз бар болчу. Бул Союзго белгилүү 1 январга 100 000 кой бар болчу. 100 000 остаткасы калчу да. Анан ошонун баарын ошонун башкармасы болуп жүрүп, Замир Мукашев деген биздин айылда ошол колхозду кийин кооператив кылып алып, ошонун баары азыр менин менчигим деп атат да. Ал гана колхоз эмес, Тоң эмжесинин мүлк байлыктарын бүт басып алып ошол менчигим деп атат да. Мен ошо мындай келечекке карап, балдарыма карап, мындай жалгыз эле Мукашев жашаш керек эмес да. Биз да жашашыбыз керек да. Ошон үчүн мен аганы ай момунуң туура эмес деп койгондугум үчүн мени кайра кестирип 3-4 сапар кестирди. Андан кийин 2 сапар чоңгорго жаткызып чыгарды. Мени баарын ушактап салды деп эле сотторго, прокурорлорго эме берет, задание берет. Бүт ошол мени кайра кесет. Ошон үчүн мен силерден мындай адилеттиктиги кумтөрдө эмес, кумтөрдүн алтынын казып, анан алтын кылып куюш керек да. Биздикин элдин байлыгын менчигим деп басып алды. Элдин байлыгы атабыз жерлери сатылып турат. 150 гектар жерди өзү алып алыптыр. Ошол байлыкты кайдан тапты? Ошол өзүн андан тышкары 150ге жакын гектар жер сатылып турат. Ушунун баары чындыкты айтсам, буагы 30 жылдын ичинде чириген мамлекетибиз дагы эле ошондой болуп атат да. Бир чындык жок болуп атат. Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн санап өтсөңүз, кайсыл негизги айылдын байлыктары ошол Мукашевдин жеке менчигине өтүп кетти? Ошол Ленин колхозунун байлыгы бүт ошол менчигим деп атат. Анан Тоң эмжесинин байлыгы сатылбаган эч нерсе калган жок. Акырында ошол Ленин колхозунан калган конторду сатам деп турат. Ал ошону мен чындыкты айтып койгон үчүн ошол өзүнүн мындай менчик аракеттери бар. Туңгатарып, Бакы Туңгатарып, Абай дегендерге мени сабатып, 4 кабыргамды сындырып, Бишкекке чейин алып келишкен. Ушулардын баарын айтсам деле кайра эле мунун баары өтүп кетиптир. Анан деп кайра ушундай жооп берип атат. Ташиевдин өзүнө да кезиккен мен. Жапаровго кире албай атам. Ушунун баарын чындыкты кантип жеткизип берем деп айта албай атам да. Ошонун азабынан менде бул куугунтукту алып, бир топ киши өлүп кетти. Качаган Сагындыкты кайра соттотуп атып, айран инсульт болуп өлдү. Асан Акылов дегенди кайра прокуратурага суратып атып, ал дагы өлүп калды. Анан тиги сырттан бир ошол Баялиевтердин үйлөсүн алып келетип, соттотобуз деп. Ал авария болуп, небереси өлүп, өзүлөрү оор жаракат алды. Анан дагы Сагынып Кыдырма деген бар болчу бизде. Ошо Сагынып Кыдырманы дагы эртең сот болот дегенде мууну өлдү. Андан тышкары ошонун чайбасын иштеп жүрүп көп киши мууну өлүп, атыны өлдү. Бирөө да жок, бирөө. Демек, ал Мукашев аттуу адам ким айылдан ким баш көтөрүп, ошол чындыкты айтып жаткандардын бардыгын эле түбүнө жетип жаткан экен. Түбүнө жетип атат, барын. Ал өзүнүн да мындай түбүнгө жетем деген сөзү бар да. Анан азыр биз деген bir 4 sotluk yer alınmaya al bir kvartalda eğilip üy salıp alıptır. Andan tışkarı hazır janağı fazendede koyuyoruz ama Жылкы заводу эл жар деген өзүнүн баласынын аттындагы. Ошо жерге үй салып алып дагы. Анан биздин бир Кыргызстан боюнча бир бала бакчада видео наблюдение болбосо керек. Ал видео наблюдение менен жылкыларын бактырат экен. Ушундай.
Агай, анан жергиликтүү бийлик, ошол айыл өкмөтү, райондук башкармалар эмне деп атышат? Бул мыйзамсыздыкка чара көргөндөр болуп жатабы? Эч ким чара көргөн жери жок. Даже укпай атат. Мен бир топ кишилерге ушул кайрылдым. Бир топ кишилердин да билем. Ушул артынан жүрүп, Текебаевдин ким экенин, Бектазаровдун ким экенин баарын билем. Буларда мындай кандай десем, адамдык касиет жок да кээ бирлеринде. Анан Азыр ушу тапта баягы элиң менен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деген сөз туура экен. Азыр жалгыз темселеп элден бөлүнүп калды. Элдин баары каргап атат. сиз жогоруда эле айтып өттүңүз, мектептин дагы бузуп, мектепти дагы сатып атат, бала бакчаны сатып атат деп, ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Бала бакчаларды сатканын айтып берейин. 3 бала бакча болчу бизде. Үчөөнү тең сатып, эң аягында Венера деген аялга сатыптыр. Өзүнүн бир жакшы көргөн аялына. Анан ал кайра айыл өкмөтүнө сатыптыр. Ушул жерде де коррупция бар да. Бирөө арзанга алып, кайра кымбатка саткандар бар да, ошол. Айыл өкмөтү сатып алганда, улан Турганбаев деген сатып алган. Ушул жерде да бар. Анан жанагы эми үчүн жанагы жерлерди ошо Боканбаев айылында жашаган кишилерге сатып атат да. Азыр сатылып турат. Госрегистрин дагы прокурорунду алып бардым. Олар жерлер сатылып турат деп алып барсам, эч кыйынчык чыкпай атат. Ошол жерлердин акчасы, сатылган мүлктөрдүн, сатылган малдардын, сатылган жерлердин акчасы кайда? Эгерде коррупционер болбосо, жанагы жылкы заводду кантип куруп алды? 150 гектар жерди кантип сатып алат ал? Биз 20 соттук жерди бир жерден ала албайсак, ал 150 гектар жер алып алыптыр. Ошол эле жашаш керекпи же биз да жашашыбыз керекпи?